Азыр японский свечаны кантип колдонсо болуп практика жүзүндө көрсөтүп берем. Японский свеча бул аябай популярный индикатор десек эсептесек болот. Көптөгөн трейдерлер ушул японский свечаны колдонушат да, достор. Силер бир гана криптовалюта эмес, фондовый рынок, форекс, драгоценный металл, там акция, любой жерде ушул любой жерден ошону сатып алайын деп чечсеңер, мисалы силер золото электронный сатып алайын депсеңиз, ушул график менен анализ кылып, японский свечаны жардамы менен сатып алып анализ этсеңер, бул аябай ыңгайлуу да. Көптөгөн трейдерлер колдонот. Муну азыр кандай колдонуп практика жүзүндө көрсөтөм, достор. Негизи бул любой рынокто, именно криптовалюта, фондовый рынок, форекс, золото, ошолордо продавец, анан покупательдер болот да. Ошолордун жыйынтыгында алып сатат, кээ бирөө алат, кээ бирөө сатат. Ошолордун жыйынтыгында ошо японская свеча аркылуу график келип түзүлөт общий. Мисалы мен биткоиндин графигин ачтым, бул жакта покупатель, продавецтер болот да. То есть экөө согушат да, покупательдер көп болсо өсөт, продавецтер көп болсо ылдый түшөт да, логично. Эми японский свеча боюнча, достор, мен могу биринчи сүрөттө мындай чийип даярдап койдум. Стрелка 4 бурчтук квадрат, бул денеси болуп аталат да, тело деп коет да. Үстүндөгү сызыктар, бул тең деп коет. Бул көлөкөсү да, кыргызча айтканда. Ушул эки нерседен болот. Бул кайсы убакта тең пайда болот, кайсы убакта бул 4 бурчтук дене болуп пайда болот, азыр ошону да көрсөтүп берем, достор. Эми азыр буна да бир аябай главный нерсе бар, таймфрейм деп коет. То есть ошол графикти ачканда силер бир күндүк историяны же болбосо бир айлык историяны же бир жылдык историяны карайсыңар да. Мисалы бир жылдан бери кантип өсүп келатат, же бир күндөн бери кантип өсүп келатат. Ошол графиктерди караш үчүн өйдө жактагы моуну бассак, мына чыгат, көрүңөр, 1 секундтан баштап 12 месяц, бир жылга чейин историяны мындай историясын бөлүп карай аласыңар. То есть бир свеча азыр бир д деп турбайбы? Бир күндүк свеча да, бир свеча. Маякта көрүңөр, толтура свеча болуп турат. Ошол ар бир күндүк свечаларда. Силерге практикасын көрсөтүп берейин. Азыр н деген бул недельный график да. То есть бир свеча могу карасак, достор, мына могул жерде карасак, кызыл свечалар экен, ылдый түшүп келатыптыр. Муну азыр мындай чийип көрсөтөйүн. Мына могу азыр бир жумалык графикти ачтым да мен. То есть бул бир жумалык ачканда 1, 2, 3, 4 свеча. То есть 4 свеча бул бир айлык да, бир айлык история могул жерде турат да. Мисалы бир айлык история. Бир свеча бир жумада момунча түшкөн, экинчи жумада тоже түшкөн, үчүнчү жумада түшкөн, төртүнчү жумада түшүп келген. Эми биз ушуну майдалап карайбыз келип атат. Азыр ушуну деген биз азыр недельный эмес, дневнойго которобуз да, бир күндүк которсок, биякта автоматически эмне свечалар көбөйөт да, достор. Ошол эле график болбосо мына дга койдум азыр. Так, мына көрүңөрбү? Ошол эле график, просто эмне болду? Жана аякта 4 эле свеча болчу, азыр бул жакта дневнойго бир күндүк свечалар койгондо көп свеча болуп кетти. А так могул история бир айлык история да. Ар бирөөнү санап чыксаңар, маякта бир ай убакыт өткөн болот да. Ошондой түшүндүңөр, достор, таймфрейм бул д, анан бул дневной деген эмне деген түшүндүрөт болсо, могул бир свеча, бир күндүк свеча, если могул жактан дны тандасаңар. А если ны тандасаңар, недельный, если 4-часовой тандасаңар, мына ар бир свеча 4 сааттык болуп эсептелет. Карач, жайнап кетти свечалар. Бул эмне? Ар бир свеча 4 сааттык деген түшүндүрөт. Муну түшүндүңөр, Эми дальше, достор. Бияктан могул жер эме да, открытие деп коет. Точка открытия, бул жак точка закрытия. Эмне болгон, достор? Мисалы дневнойда азыр 24 саат болуп, кийинки свеча, жаңы свеча ачылганда могул жерден ценасы ушул жерден ачылат, бул жерден бүткөнү да. Мисалы азыр могул бир күндүк да 24 саат бүттү деп койгула, могул жактан кийинки свеча пайда болот, достор. Мындай болуп кийинки свеча пайда болот да. Ал свеча ылдый түшүшү мүмкүн же көтөрүлүшү мүмкүн да. Монтип өйдө чыгат, мисалы
точка открытия башталар менен көтөрүлдү деп коелу, покупательдер көп болуп мындай болуп өсөт. Анан өсүп могу $113,000 жетип, анан бул жактан кайра продавецтер көбөйүп кетти, анан кайра монтип ылдый түшөт. То есть бул бир күндүк убакыт 24 саат өтө элек, бирок бул ары бери кыймылдайт да, монтип покупатель продавецтер бар да, анан ылдый түшөт, если продавецтер көп болуп кетсе. Анан могул жакка келип кайра покупательдер көп болсо, кайра монтип өйдө түшөт. Анан 24 саат бүткөндөн кийин бул монтип жабылат дагы. Эмне болот? Могул өйдө жагына мындай жана биринчи барганда өспөдү эле покупатель болуп. Мояка чейин чыкпады эле $113,000 ошого тең таштайт момундай. То есть эмне история айтып атат, бул рынок ачылганда 113,000 ошол долларга чейин өскөн, бирок кайра ылдый түшкөн деген тең түшүндүрөт. Ылдый жактан да билесиңерби? Мындай болуп ылдый түшүп, бирок эмне кайра покупательдер көп өйдө көтөрүлүп, анан могул жактан бул ценасы жабылган, точка закрытия болгон. Анан кайра жаңы свеча башталат достор, 24 саат бүткөндөн кийин. Ал тоже свеча ылдый түшүп баратканда покупательдер көбөйүп кетсе кайра өйдө чыгат. Анан то есть ошентип ылдый өйдө боло туруп 24 саат жабылганда монтип бүтөт. Тоже мында свечалар пайда болот достор. Мындай болуп. Ой, тендер пайда болот. Бул ушуну түшүндүрөт да достор. Бул главное ушуну түшүндүңөр, эми дальше кийинки эмелерге өтөлү. Булардын график бул достор сүйлөйт да, өйдө чыгам же көтөрүлөм деп, чимо графиктер карап мындай примерно билсе болот да, ылдый түшөт же көтөрүлөт депчи. Мисалы любой биткоин ылдый түшөт же көтөрүлөт. Бунун өзүнүн названиялары да бар да достор. Мисалы свеча поглощения деген бар. Булар названияларын бул өтө көп вид мындай эмелер бар. Силерге анын баарын названиясынан бери жатташтын кереги жок. Силер просто мындай эле билип алсаңар болду да. Кайсы свеча болгондо көтөрүлөт, кайсы свеча болгондо ылдый түшөт. Мисалы могул жерде алсак, могу көрүңөр, 3 свеча кызыл болгондо ылдый түшүп баратканда кызыл болот, туурабы? Эми бул жакта продавецтер көп болуп баратканда түшүп баштайт. Качан покупательдер пайда болчактычы, анан түшүп келатканда мояктан көрдүк, $90,000 могул жерден покупатель пайда болду да достор. Эми ар кандай да адамдар, мисалы мен ценасы өйдө болсо албайм да, ылдый түшкөндө алам деп, мисалы $90,000 түшкөндө сатып алам деп лимит коюп койсом болот да. Негизи ар бир адам ар кандай ошондо көп акчага мояктан покупательдер болсо, эмне болот, автоматически мындай көтөрүлөт достор. Мындай көтөрүлүп, эмнеге бул свеча буга караганда узун достор? Потому что бул кыскарып келатканда, бул продавецтер мындайча айтканда слабый боло баштады деген чөчтү. Аны бир болуп чоң өсүп кетпеди. Бул жактан эмнени түшүндүрөт? Силер түшүнсөңөр болот. Могул жактан покупательдер көпчүлүк кылып, аябай көп акчага сатып алганда, көрүңөр, резко өсүп кетет да. То есть бул жактан өсүп кете берет, качан продавецтер чыкпаса, ушинтип резко чоң болуп свечалар бар өсө берет да достор. Анан ушинтип могу бир свеча чоң болуп өскөндөн уже силер түшүнөсүздөр, кийинки свеча, кийинки 24 саатта дагы өсөт деп, ошентип мындай логично түшүнсөңөр болот да. Бул наоборот, бул жактан да көрүңөр, наоборот, бул жактан покупательдер слабина берип, азайыпчы. Анан бул жактан келгенде продавецтер көп болуп кеткен, анан сразу көрүңөр, чоң бир эме түштү. Мында да түшүнсөк болот, бул жактан продавецтер сильный болуп, күчтүү болуп кетти. Кийинкиси тоже ылдый свеча түшүшү мүмкүн деген нерсени түшүндүрөт да. Анан дагы бир нерсе достор, мындай длинный тен деп калат да. Бул көптөн эмелер бар. Көпчүлүк трейдерлер длинный тен таштаганда анан сделкага киришет да иногда. Ал мына могул сүрөттө тартып койгом, көрүңөр, тоже ылдый түшүп келип туруп бир свеча длинный тен таштайт да. То есть көрүңөр, узун тен. Эмнеге таштайт? Себеби ушул жакта покупательдер аябай көп болуп, көптөгөн суммага сатып алды деген сөз.
ошондо сразу резко өйдө көтөрүлөт да. Көтөрүлүп кийинки свеча тоже длинный тен таштайт, анан акырынан өсүп баштайт да достор. Бул длинный тен таштаганда эле уже теределер могул жактан кире баштайт, сделка ачып кире баштайт, же могу экинчи таймфреймден кирип баштайт дагы акча зарабатывать этет. Бул наоборот өйдө жакта могулда длинный тен болуп турат көрүнгөрбү. Бул деле тоже продавецтер аябай көп суммада акча сатты. Бул түшүп келе берет, качан покупатель пайда болбоюнча бул ылдый түшүп кете берет достор. Либо наоборот продавецтер пайда болмоюнча өйдө чыгып кете берет да. Бул свечалар ушундай. Эми могу практика жүзүндө алсак, муну карагыла достор. Жана мен азыркында айткандай эле могул жакта көрүнгөрбү, бир свеча длинный тен таштаган ага чейин көрүнгөрбү, түшүп келген ага чейин ылдый түшүп атып. Могул жактан да длинный тен таштаптыр, өсүптүр, бир могул жактан кирип, могул жактардан сатып зарабатывать этет да адамдар. Мисалы, могу длинный тен таштады, бир аз момент отуруп өстү достор, көрүнгөрбү. Ошол жактан да зарабатывать болот. Мына могул жерден да карагылачы. Длинный тен таштап 2-3 свеча. Бул эмнени билдирип атат? Өсөт, покупательдер көбөй баштады деген сөз. Мына могул жакта карасак, узун жашыл свеча көрүнгөрбү, 1-2 күндө эле узун. Бул эмнени түшүндүрөт достор? Могул жактан продавецтер слабый, бул жактан покупательдер аябай көп суммага сатып алды деген түшүндүрөт. Оны узун болуп таштаганда эле, значит түшүнсөңөр болот. Мына кийинкисинде да узун көрүнөрбү. Либо наоборот достор, ылдый түшүп келатканда карасаңар, могу бир күндө эле момунча аябай узун таштаган. Бул свеча поглощение деп коет, то есть могул жактагы покупательдердин баарын бир свеча менен түшүрүп таштаган. То есть продавец аябай чоң да могул жакта, ошон үчүн дальше ылдый болуп түшүп кеткен. Могул жерлерден карасак көрүнөт, длинный тен таштап атат. Мындай да достор, трейдингте бул длинный тен ташталды деп эле эме ача бербеш керек. Бул жактан уровеньдерди караш керек, анализ кылыш керек. Бул монета түшүп келатканда же чыгып келатканда жанагындай эмелерди, фибоначчилерди колдонуп 2-3 фактору болгондон анан сделкага кириш керек достор. Просто бул силерге кыскача ушул свеча боюнча түшүндүрөйүн дедим. Пока ушуларды түшүндүрүп, рынокто ачып карап, свечалар кандай болуп атканын, кайсы узун свеча, кайсы кыска, тендерин карап, ошолорду изучать эте бергиле да достор. Мындай байкаштырып, жана мен түшүндүрүп бергендейчи. Ошол достор, если криптодон торговля кылам десеңер, мен ссылкасын коюп коем. Ошол жакка кирип, ссылка менен регистрация алып, Bybit биржага өчүрсөңөр болот. Реферальный программа бар. Если ошо менин ссылкам менен кирсең, реферальный программа силерге дагы, мага дагы акча берет да. Бизде Telegram канал бар, Telegram каналга катталып, подписаться кылып, ал жакта полезный информацияларды беребиз достор. Ошол лайк басып, комментарий жазып койгула. Ассалому алейкум.